Үйлөнүүгө даярдык. Үйлөнүүдөн мурун жасалган айрым иш-аракеттер, даярдыктар үй-бүлөнүн пайдубалын бекем куруу жаатында зор маанге ээ. Үйлөнгөндөн кийин жарала турган айрым проблемалардын алдын алуу максатында үйлөнүүнүн ар бир баскычында Кур'анда жана сүннөттө көрсөтүлгөн шарттарга дыкат көңүл буруу жана баш ийүү керек. Кур'анда нике келишими үчүн жоопкерчиликтүү келишим маанисиндеги сөздү колдонгон. Ниса сүрөсүнүн 21-аяты. Мындай келишим шашылыш түрдө ишке ашырылбастан тараптардын бири-биринин жакындан таануусуна, ойлонуусуна мүмкүнчүлүк түзүп берүү керек. Жолугушуу. Өмүр бою бирге жашай турган адамын бир да жолу көрбөй туруп үйлөнүү күтүлбөгөн терс натыйжаларга алып келиши мүмкүн. Ансыз да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир аялга үйлөнүүнү каалаган Мугира бин Шубага үйлөнгүң келген аялды карап көр. Себеби үйлөнүүдөн мурун көрүп алганың силердин үй бүлөлүк турмушуңардын ийгиликтүү болушун камсыз кылат деген. Тирмизи Нике 5. Бул сахих хадис үйлөнүүдөн мурун жубайлардын бирин-бири көрүүсүн маанисин баса белгилеп турат. Ошондуктан бир аялга үйлөнүүнү каалаган эркек ал аялды жок дегенде бир жолу барып көрүп алуусу сунуш кылынат. Абу Хурайранын рываят кылганына караганда, ансарлардын ичинен бир аялга үйлөнгүсү келген бир адам абалын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга айтып келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам андан ал аялды көрдүңбү деп сурайт. Ал жок, көргөн жокмун деп жооп бергенден кийин Алланын элчиси ал аялды барып бир көр. Себеби ансардын аялдарынын көзүндө бир нерселер болушу мүмкүн деп жооп берген. Мындагы максат алардын бирин-бири көрүүсү, эки тарап жанына үчүнчү дагы бирөөнү кошуп алуу шарты менен бири-бирине жакын келип көрүшөт, сүйлөшөт, бири-бири тууралуу маалымат алышат. Мында жолугушуудан ашыкча бир нерселерге жол берүү, максатынан тышкары иш кылууга да тыюу салынган. Даанышман аалымдар аялдын болочоктогу күйөөсүн көрүүсү жаатында бирдей эле укукка ээ экендигин баса белгилеп келишет. Имам Азам кыз менен күйөө баланын бири-бирин көрүүсү шариятка туура келет деген көз карашта. Имам Маликтин ою боюнча кыздын ыраазылыгы болсо көрүүсү шарт эмес. Имам Шафи менен имам Ахмад болсо экөөсүнүн тең ыраазычылыгы болбосо да бири-бирин көрүшү керек деген көз карашты карманышат. Жубай тандоодогу тең укуктуулук. Ислам дини башка багыттарда болгондой эле өмүрүнүн аягына чейин биргеликте жашай турган үй бүлөнү куруудан мурун жубай тандоо жана үйлөнүү даярдыктарын көрүүдө аял менен эркектин арасында эч кандай айырмачылыкка жол берген эмес. Экөөсүнө тең бирдей эле укук берген. Араңардагы бойдокторду, кол алдыңардагы кул күңдөрдүн такыбаларын, дурустарын үйлөндүргүлө. Ал тургай жакыр болсо да, анткени аларды Алла өз берешендиги менен байытат. Бул аятта улуу жараткан үй бүлөнүн мүчөлөрүнө жана тиешелүү адамдарга бойдокторду үйлөнтүүнү буйруп, жоопкерчилик кылган. Бул үйлөндүргүлө деген буйрук кыз үчүн да, жигит үчүн да бирдей каралат. Тагыраак айтканда, ислам дининин көз карашында бир ата эркек баласына жубай издегендей эле, кыз баласына да күйөө издегенге жоопкер болот. Ислам мында аял эркек деп айырмалаган эмес. Мында ушуга байланыштуу бир кыздын же аялдын кайсы бир эркекке турмуш курууну сунуштоосу уятсыздык эмес, абийирсиздик эмес, тескерисинче Кур'андын өкүмүнө амал кылып жаткан катары каралууга тийиш. Башкача айтканда, бул бир фазилет катары каралат. Мына ошондой эле бир ата эненин өз кызына күйөө издегени, кызынын жакшы бир эркекке турмушка чыгуусун сунуш кылуусу да намыс маселесине кирбейт. Тескерисинче, бул аялдын укугун коруу жагынан алганда пайдалуу бир иш. Себеби бул багытта коомдогу ар кандай салттардын таасиринен улам өзгөчө чоң шаарларда кыздардын турмушка чыкпай, үйдө отуруп калуусу өтө көп кездешүүдө. Жана ушул себептен улам жаш кыздар өздөрүнүн турмушка чыгуу мүмкүнчүлүгүн белгилүү бир жаштан кийин жоготуп коюуда. Кур'ан мындай маселенин алдын алуу менен коомдун дагы бир маселесин чечкен. Кур'ан
Азіреті Шуайбтың Азіреті Мусаға қылған сунушун мындайча баяндайт. Қыздардың атасы Мусаға: «Маға 8 жыл жалданып иштеп берсең, мына бул 2 кызымдын бирин сага никелеп берерлем». Куран бизге Азіреті Мусанын доорунда болуп өткөн бир окуяны үлгү катар көрсөткөн. Мунун мааниси аталардын кыздарын жакшы адамдарга турмушка берүү жоопкерчиликтерин жогоруда аятта айтылгандай ишке ашыруу жагынан эң сонун өлгөн. Азірети пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда да айрым аялдардын өздөрү келип, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга турмуш куруу сунуштарын киргизгендиктерин, ошондой эле сахабаларга да мындай сунуш киргизгендиктерин, Азірети Умар сыяктуу улуу сахабалардын мындай көрүнүштөргө күбө болгондуктарын жана алардын муну эч кандай жат көрүнүш катары кабыл албагандыктарын билебиз. Жубай тандоо. Ислам үй бүлөлүк жашоонун түбөлүктүү болушу үчүн жубай тандоодо өтө кылдат мамиле кылуу керектигин белгилейт. Бул багытта өзгөчө ыймандуу жана адептүү болушуна басым жасайт. Мындан тышкары байлыгы, сулуулугу, теги сыяктуу адамдардын көбү артынан чуркаган баалуулуктарды экинчи планга коет. Ал гана эмес, мындай баалуулуктардын артынан келе турган айрым кыйынчылыктарга да ишарат кылат. Үйлөнө турган аялдын төмөндөгүдөй сапаттарга ээ болуусу дагы жакшы болот. Биринчи, ыймандуу болуусу. Хадисте мындай келет: аялдын 4 нерсесине карап үйлөнүүгө болот: мал мүлкү, теги, сулуулугу жана ыймандуулугу. Ыймандуу болгонун танда, береке кирсин. Башка бир риваятта теги дегенден тышкары 3 сапаты белгиленген. Негизи бир кызга үйлөнө турган болгондо мына ушул 3 сапатка көңүл буруу менен анын ыймандуулугу экинчи орунга калып калат. Бирок Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам кыздардын ыймандуусун тапкан болсо, мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарбоо керектигин баса белгилеген. Аялга сулуулугу же байлыгы үчүн үйлөнгөндө кандай маселелер чыгуусу мүмкүн экендиги тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай белгилейт: аялдарга сулуулугу үчүн гана үйлөнбөгүлө. Сулуулугу акылсыз ойлоруна себеп болушу мүмкүн. Аларга байлыгына гана карап үйлөнбөгүлө, себеби байлыгы аларды көпкөндүккө алып барышы мүмкүн. Алардын ыйманына карап үйлөнгүлө. Эски кийинген ыймандуу күн болсо да, ыймандуу болбогон башкалардан жогору турары шексиз. Экинчи, төрөй турган болуусу. Хадисте мындай белгиленет: күйөөсүн сүйө билген жана төрөгөн аялдарга үйлөнгүлө. Себеби мен кыямат күнү өткөн үммөттөрүмдүн алдында силердин көптүгүңөр менен сыймыктанам. Үчүнчү, турмушка чыга элек болуусу. Хадисте мындай белгиленет: үйлөнгөндө турмушка чыга элек кыздарды тандагыла. Себеби алардын тили таттуу, күйөөсүн көбүрөөк ызат кылат жана аз нерсеге канааттанган болот. Ислам турмушка чыга элек кыздарга өзгөчө басым жасаганы, жесир аялдарга үйлөнүүгө болбойт дегенди билдирбейт. Себеби Азірети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азірети Айшадан башка жубайларынын баарына жесир абалында үйлөнгөн. Төртүнчү, диндарлыгы жана каниеттүүлүгү менен таанылган бир бүлөдө чоңойгон болуусу. Мындай жакшы сапаттарга ээ болгон бүлөдө өскөн балдар да аталган баалуулуктарды өзүнө сиңирип чоңоёру шексиз. Бешинчи, үйлөнө турган аялдын тектүү үй бүлөдөн болуусу. Үйлөнгөндөн кийин төрөлө турган балдардын нарыктуу болушу. Тектүү болуш үчүн бул нерсеге да көңүл буруу керек. Себеби бала энеси тарабынан да бирөөнү тартуусу толук мүмкүн. Азірети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тегине карап деген сөз менен мына ушул абалды белгилеген. Алтынчы, сулуу болушу. Үйлөнө турган аял диндар болуу менен бирге сулуу дагы болуусу тандоону жеңилдетет. Себеби сулуу аял күйөөсүнүн көңүлүнө төп келип, рахат тартуулайт жана көзүн да арамдан сактоого себепчи болот. Мына ушул себептен үйлөнүүдөн мурун ала турган аялды көрүү талапка ылайык. Жетинчи, жакын туугандар арасынан эмес, алыстан, тааныбагандардан тандалуусу. Бул төрөлгөн балдардын ден соолугунун чың болушун камсыз кылат. Экинчи жагынан алганда, атасынын кыз бир туугандарынын, тайкесинин же тайэжесинин кыздарына үйлөнүүгө тыюу салынбаган болсо да, жашай албоо жана ажырашуу абалы туугандар арасында маселеге жол ачат.
жуучу түшү. Куранда жана сүннөттө эске алынган хитба сөзү үйлөнүү сунушу, кыздын колун суроо, никеге чейинки мамилелерди туюмдурган сөз болуп саналат. Кыздын колун суроо динде гана эмес, каада салттарда да орун алган. Кыздын колун суроо ачык эле аткарылат. Бул учурда күйөө бала түздөн түз кыздын үйүнө барат да кызга "Мен сага үйлөнгүм келет" деп ачык айтат, же каймына мааниде "Сендей болгон ыймандуу, жакшына кыз издеп жүрөм, үй бүлө курууга" деген сыяктуу сөздөр менен билдирет. Ыйык Куранда муну мындайча түшүндүрөт. Ал аялдарга жуучулук сунушуңарды ачык айтсаңар же купуя сактасаңар, андан күнөө болбойт. Алла чындыгында аларды эстегениңерди билет. Кыздын колун суроонун белгилүү бир эрежелери бар. Биринчи, баарынан мурун кыздын колун суроо жашыруун болбошу керек. Себеби жарыя кылуу нике келишиминин табиятындагы маанилүү фактор болуп саналат. Жогорудагы аят Бакара сүрөсү 235-аят. Бул нерсеге ачык далил. Экинчи бир эске ала турган маанилүү жагдай кыздын үйлөнө турган адамга жакын тууган болбосу. Себеби өзүнө теги жагынан байланыш же эмчектеш болуусу, башкача айтканда, өмүр бою жашай турган адамдын тарабынан тыюу салынган жакындыкта болушу өмүр бою арам болгон мамилелердин жаралышына алып келет. Үчүнчү, аялынын кыз бир тууганы, тайэжеси же атасынын кыз бир туугандары убактылуу арам болгондуктан алардын колун суроодо арам болуп саналат. Төртүнчү, башканын никесинде болгондордун колун сурай албайт. Бул багытта мусулман болобу, мусулман эмес болобу айырмасы жок. Бешинчи, күтүү мезгилиндеги идда аялдардын колун суроого болбойт. Себеби мындай аял күйөөсүнүн өлүмүнөн кийинби, ажырашкандан кийинби айырмасы жок никелүү аял өкмүндө болот. Алтынчы, башкасы тарабынан колу суралган кыздын колун суроо да болбойт. Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: "Силерден бирөө момун бир тууганы колун сураган кызга жуучу түшпөсүн. Ошондуктан башка адам тарабынан колу суралган кызга жуучу жиберүүгө тыюу салынган." Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда кыздын колун суроо жана үйлөнүү иштери өтө жеңил жана көп шаан шөөгөтү жок эле ишке ашкан. Үйлөнүү сунушу эркектен да, аялдын атасы же апасы тарабынан да боло бере турган. Мисалы, Азирети Али Фатиманын колун пайгамбарыбыздын өзүнөн, Азирети пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Хафсанын колун Азирети Умардан сураган. Эки тараптын макулдашуусу. Ислам үйлөнө тургандардын экөөсүнүн тең ыраазы болушу керектигин жана каалабаган адамга эч ким күчкө салып берүүгө болбой тургандыгын белгилейт. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: "Макулдугу жана ыраазычылыгы болбой туруп, эч бир кызда, жесир аялда турмушка чыгууга муктаж кылынбайт." Бактылуу жана ийгиликтүү турмуш куруунун негизги факторлорунун бири эки тараптын тең ыраазычылыгы жана макулдугу болуусу. Эгер аялдын же эркектин макулдугу болбой туруп, үй бүлөлөрүнүн же ата-энелеринин жеке каалоолору жана көрсөтмөлөрү менен үйлөнүшкөн болсо, дал ошол нике кыйылып жаткан учурдан баштап эле болочок жубайлар бири-бирине карата түшүнбөстүктүн, каалабагандыктын үрөөнү сепкен болот. Жараткан Алланын жана анын элчисинин алдында мындай үй бүлө курууга жол берилбейт. Ошондой эле мындай жол менен үйлөнгөн бүлөлөрдө бактылуулук болушу да күмөн. Ошондуктан үйлөнө турган жаштарга алгач жолугушуп, ыраазычылыгын алып, макулдашып алуулары зарыл. Жубайлар арасындагы теңдик. Жубайлардын арасындагы теңдик да маанилүү болуп саналат. Жубайлардын дини, маданияты, теги жана байлыгы сыяктуу нерселерде чоң айырмачылык болсо, мындай учурда бүлөнүн бактылуу турмуш куруулары кыйын болот. Ошондуктан Ислам дини мындай багыттарда теңдикти талап кылат. Бирок бул буйрук эмес, жөн гана кеңеш катары каралат. Чынында бул абал бактылуу жана ийгиликтүү өмүр сүрүү үчүн маанилүү фактор болуп саналат. Адептик тарбиясы, диндарлык, үй бүлөлүк абалы, маданияты жана жашоо образы жагынан бири-бирине жакын жана тең болуусу жубайлардын бири-бирине болгон түшүнүктүүлүгүнүн, махабатынын жана мээриминин күчтүү болуусун камсыз кылат. Эки адамдын мындай жакындыгы эки үй бүлөнү да жакындыгын да арттырат. Бул багытта жакындыгы болбогон жубайларда, башкача айтканда теңдик болбогон болсо,
үй бүлөлүк жашоосунда материалдык же рухий жактан пикир келишпестиктердин орун алуу коркунучу бар. Бул багытта Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айткан: тегиңер үчүн жакшысын тандагыла. Өзүңөргө тең болгондор менен баш кошкула жана балдарыңарды өздөрүнө тең болгондор менен үйлөндүргүлө. Адам үйлөнүүдөн мурун өзүнө тең болгондорду табуусу керек. Тагыраак айтканда, тектүүлүгүнө, динине, ыймандуулугуна, байлыгына, чыгармачылыгына, билимине жана маданиятына карап тең болгондорду кароо керек. Ыймандуу адам күнөөкөр менен тең боло албайт. Жакыр болгон акылман акылсыз байга тең. Теңдиктеги зарыл болгон сапаттар. Теңдиктеги зарыл болгон сапаттар жөнүндө айта турган болсок, анда бир нече бөлүктөр менен кароого туура келет. А бөлүгү: үйлөнө турган адамдын тектүүлүгүнө каралат. Теги жакшы, нарктуу адамдарга артыкчылык берилет. Б бөлүгү: үйлөнө турган адамдын жана үй бүлөсүнүн мусулман болушу жубайлардын бактылуу бүлө курушуна чоң салым кошот. В бөлүгү: адептүү, жүрүм-туруму жакшы, маданияттуу жана билимдүү адамдардын баш кошуусу үй бүлөнүн бактылуу жашоосу үчүн маанилүү. Жүрүм-туруму, адеби начар адамдардан алыс болуу жакшы. Г бөлүгү: байлыгы жагынан бири-бирине тең болгон бүлөлөрдөн чыккан адамдардын баш кошуусу туура болот. Алган аялынын махрын жана нафакасын камсыз кыла албаган адамдар менен баш кошпогон дагы жакшы. Д бөлүгү: жөнөкөй иштер менен алектенгендердин жогорку кызматта иштеген бүлөлөрдүн балдары менен үй бүлө курбаганы туура болот. Е бөлүгү: жубайлардын арасында жаш айырмасы өтө чоң болбошу зарыл. Мисалы, жаш кыз менен кары адамдын баш кошуусу өтө жакшы эмес. Ё бөлүгү: жубайлардын арасындагы тышкы келбети жагынан да чоң айырма болбогондордун баш кошкону да ар кандай маселелердин жаралышына алып келип, үй бүлөдө бактысыз болушу мүмкүн. Баш кошо тургандар жогоруда аталган багыттардын эч биринен бири-бирине тең болбосо, башкача айтканда, байлыгы жагынан да, теги жагынан да, маданияты жагынан да ар башка чөйрөгө таандык болсо, алардын ата-энелери же тиешелүү адамдар бул никелешүүнү токтотуп койгону дурус. Мисалы, бир тектүү жакшы жердин кызы менен ата тегин билбеген, ичкиликке жакын болгон бирөө баш кошууну чечкен болсо, кыздын ата-энеси күч менен тоскоол боло албаса да, кызына имамга барып, андан бир чечим чыгарып, бул никени болтурбай койсо болот. Жакын мамиледе болууга жана жашыруун жолугууларга болгон тыюу. Үйлөнө турган адамдардын бирин-бири көрүүсү табигый нерсе болуп саналат. Ислам дини табигый дин болгондуктан үйлөнүүдөн мурун даярдыкты туура көрөт. Бирок мындай эске алып койчу айрым бир жагдайлардын бири жана маанилүүсү талапкерлердин жалгыздап жолугушуусу. Ислам дининде баардык институттарда эле үй бүлө институту да иштөө принциби боюнча толук эркиндик менен толук чек коюунун арасындагы орто сызыкты карманат. Үйлөнүү кыз менен жигиттин ортосунда ишке аша турган келишим болгондуктан, бул келишимдин эң кызыктуу тарабы Алланын жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аты менен ишке ашканы. Ошондуктан талапкерлер нике келишиминен кийин гана жакындашууга бара алат. Ал эми андан мурунку тийиштик кылуу, жыныстык катнаш жана башка жакын мамилелерге толугу менен тыюу салынат. Үй бүлө күтүү чечимин кабыл алгандар кыйналбай үйлөнүп алуусу үчүн Ислам дини нике келишимин өтө жөнөкөй деңгээлге чейин түшүргөн. Ислам дининдеги нике кыюу дүйнөдөгү эң жеңил жана эң тез ишке аша турган келишим болуп саналат. Себеби нике келишими талапкерлердин же алардын өкүлдөрүнүн Алла үчүн түбөлүккө өткөн эки күбөнүн катышуусунда сөз жүзүндөгү келишим түзүүсүнөн турат. Ислам дининен тышкары коомдордо жакындан таанышуу керек деген шылтоо менен ар кандай жакындашууларга жол берилгендиги үчүн никесиз төрөлгөн балдардын саны артууда. Никеден мурун жыныстык катнашка барган, бирок үйлөнбөй таштап кеткенден кийин өзүнүн жанына кол салган аялдардын саны да көбөйүүдө. Бирин-бири тааныбаган эркек менен аялдын биргеликте болуусу маселесине арналган хадисти бул багытта баалоо керек. Үйлөнө турган адамдардын бирин-бири көрүүсү, жолугушуусу жалгыз калган чөйрөдө болбошу керек. Мындай жолугушуунун мыйзам чегинде болуусу үчүн ортодо үчүнчү бир адамдын болуусу шарт. Себеби үй бүлөнү жана тукумун коргоонун эң маанилүү жолдорунун бири.
жаштарды бул чекти билбеген маданияттардын басымынан сактоо болуп саналат. Мына ушул максатта үйлөнө элек жаштарды айрыкча тийиштик кылып коюу сыяктуу жакын мамилелерден алыс кармоо зарыл. Урматтуу биздин баракчанын катталуучулары, эгерде биздин видеолор сиздерге жагып жаткан болсо, анда бул видеолорду башка адамдар менен бөлүшүп, биздин баракчага катталып, дал ушул видеого лайк баса кетүүнү унутпаңыздар.